33 bölüm. Менаше такка отурганда 12 жашта эле. Ал Иерусалимде 55 жыл падыша болду. Ал Исраил уулдарынын алдынан теңир кууп салган элдин жийиркеничтүү иштерин туурап, теңирге жакпаган иштерди кылды. Атасы Хиския жок кылып салган бийик жердеги бутканаларды кайрадан салып, баалдарга курмандык чалынуучу жайларды куруп, Ашейра мамыларын тургузуп, асман кошуундарынын баарына табынып, ошолорго кызмат кылды. Ошондой эле менин атым Иерусалимде түбөлүк болот деп Теңир айткан Кудай үйүндө да курмандык чалынуучу жайларды курду. Теңир үйүнүн эки короосуна тең асман кошуундарына арнап курмандык чалынуучу жайларды курду. Ал Ином уулдарынын өрөөнүндө өз уулдарын курмандыкка өртөдү. Ал ошондой эле бал ачты, төлгөө тартты, сыйкырчылык кылды жана өлгөндөрдү чакыргандарды, сыйкырчылык кылгандарды колдоду. Ошентип ал Кудайга жакпаган иштерди көп кылып, аны каардантты. Ал Кудай үйүнө оюп жасаткан бурканды койду. Бул үй жөнүндө Теңир Дөөткө жана анын уулу Сулайманга мындай деп айткан: Исраилдин урууларынын ичинен өзүм тандап алган Иерусалимде жана ушул үйдө өз ысымымды түбөлүккө орнотом. Эгерде алар мен Мусанын колу менен берген баардык мыйзам, буйрук көрсөтмөлөрдү так аткарууга аракет кыла турган болсо, мен алардын ата-бабаларына бекитип берген бул жерден мындан ары аларды кууп чыкпайм. Бирок Менаше Жүйүт аймагы менен Иерусалимдин тургундарын, Исраил уулдарынын алдынан теңир кууп салган элдердин иштеринен да жаман иштерди кылууга түрттү. Теңир Менашеге жана анын элине сүйлөдү, бирок алар укпай коюшту. Ошондо Теңир Ашур падышасынын аскер башчыларын аларга каршы жөнөттү. Алар Менашени кишендеп, чынжырлап Бабылга алып келишти. Ал кыйналганда өз Кудай Теңирине жалына баштады. Ошентип ал өз ата-бабаларынын Кудайынын алдында толук моюн сунду. Ага сыйынды. Кудай да ага назарын салып, сыйынуусун угуп, аны Иерусалимге, өз падышачылыгына кайра алып келди. Ошондо Менаше Теңирдин Кудай экенин тааныды. Ошондон кийин Дөөттүн шаарынын тышкы дубалдарын Гихон суусунун батыш тарабындагы коктуну бойлото, балык дарбазасынын кире беришине чейин курду. Опелди тегерете дубал менен курчады, дубалды бийик көтөрдү. Жүйүт аймагындагы бекемделген шаарлардын баардык тарабына аскер башчыларды койду. Кудай үйүндөгү башка кудайларды, бурканды, Иерусалимдеги жана Теңир үйү турган тоодогу өзү тургузган бутканалардын баардыгын талкалап, шаардын сыртына ыргытты. Теңирдин курмандык чалынуучу жайын калыбына келтирип, ага тынчтык курмандыктары менен ыраазычылык курмандыктарын чалды. Анан Исраилдин Кудай Теңирине гана кызмат кылууну жүйүттөргө буйруду. Бирок эл өз курмандыктарын Кудай Теңирине арнаганы менен дагы эле бутканаларда курмандыктарды чала берди. Менашенин калган иштери, өз Кудайына жалынган сыйынуусу, ага Исраил Кудай Теңиринин атынан көрөгөчтөрдүн айткан сөздөрү Исраил падышаларынын китебинде жазылган. Анын сыйынуусу, Кудайдын ага назар салуусу, мыйзамсыз иштерин жана күнөөсүн мойнуна алганга чейин бутканаларды, курмандык чалынуучу жайларды курганы, Ашейра мамыларын жана буркандарды койгону Хозайдын китебинде жазылган. Менаше көз жумуп ата-бабаларына кошулду. Аны өз үйүнө коюшту. Анын ордуна уулу Амон падыша болду. Амон такка отурганда 22 жашта эле. Ал Иерусалимде 2 жыл падышачылык кылды. Ал атасы Менашеге окшоп, Теңирге жакпаган иштерди кылды. Атасы Менаше жасаган баардык буркандарга курмандык чалып, ошолорго кызмат кылды. Ал атасы Менашеге окшоп, Теңирдин алдында моюн сунган жок. Тескерисинче, атасынан да көп күнөөгө батты. Өз кулдары ага каршы кастык уюштурушуп, аны өз үйүндө өлтүрүп салышты. Бирок эл Амон падышага каршы кастык уюштургандарды өлтүрүп салды. Эл анын ордуна уулу Жошияны такка отургузду. 19 бөлүм. Ошондон кийин мен асмандан көп кишинин үнүндөй болгон катуу үн уктум. Ал үн мындай деди: Кудайды даңктагыла, куткаруу иши, даңк, урмат, сый жана күч биздин Кудай Теңирибизге таандык. Анткени анын өкүмдөрү адилет жана акыйкат. Анткени ал бузуктугу ашынган аялды соттоду. Ал аял жер жүзүн өзүнүн бузуктугу менен бузган. Кудай өзүнүн кулдарынын каны үчүн андан өч алды. Экинчи жолу Кудайды даңктагыла, ал шаардын түтүнү түбөлүк көтөрүлүп турат деп айтышты. Ошондо 24 аксакал жана 4 тирүү жандык жыгылып, тактыда отурган Кудайга таазим кылып, "Амин, Кудайды даңктагыла" дешти. Анан тактыдан мындай үн чыкты: Кудайдын баардык кулдары, андан корккондор, чоңдор да, кичинелер да биздин Кудайды мактагыла. Анан мен топ элдикиндей, суулардын шаркырагандай жана күндүн катуу күркүрөгөндөй болгон үндү уктум. Ал үн мындай деп жатты: Кудайды даңктагыла, анткени баардыгын кармап туруучу Кудай Теңир,
падышалык бийликти колуна алды. Сүйүнөлү, кубаналы жана аны даңктайлы, анткени козунун никелешүү убагы келди. Анын колуктусу өзүн даярдады. Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди, анткени зыгыр кийим ыйыктардын адилдиги. Анан периште мага жаз, козунун нике тоюна чакырылгандар бактылуу деди. Анан ал мага дагы мындай деди: бул сөздөр Кудайдын чындык сөздөрү. Ошондо мен ага таазим кылуу үчүн бутуна жыгылдым. Бирок ал мага мындай кылба: мен Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүнө ээ болгон сенин жана сенин бир туугандарыңдын кызматташымын. Кудайга таазим кыл, анткени Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсү пайгамбарчылыктын руху деди. Анан мен ачылган асманды жана ак аттын үстүндө отурганды көрдүм. Анын ысымы ишенимдүү жана чындык. Ал адилеттүүлүк менен сот жүргүзөт жана адилеттүүлүк менен согушат. Анын көздөрү оттун жалынындай, анын башында болсо көп таажы бар. Анын өзүнөн башка эч ким билбеген жазылган ысымы бар. Анын кийген кийими канга боелгон, анын ысымы Кудайдын сөзү. Анын аркасынан агат менген ак жана таза зыгыр бууласынан кийим кийген асман кошуундары ээрчиди. Анын оозунан элдерди кыра турган курч кылыч чыгып туруптур. Ал элдерди темир таяк менен кайтарат. Ал бардыгын кармап туруучу Кудайдын каарынын жана ачуусунун шарабы толтурулган жүзүм сыгылуучу жайды тебелеп жатат. Анын кийиминде жана санында өзүнүн ысымы жазылган, падышалардын падышасы жана теңирлердин теңири. Анан мен күндүн үстүндө турган бир периштени көрдүм. Ал бийик асманда учуп жүргөн бардык канаттууларга мындай деп кыйкырды: Кудайдын улуу кечки тамагына чогулуп келгиле. Падышалардын, миңбашлардын жана күчтүүлөрдүн этин, аттардын жана аларды мингендердин этин, эркин адамдардын жана кулдардын, чоңдордун жана кичинелердин этин жеш үчүн чогулгула. Анан мен жырткычты, жер үстүндөгү падышаларды жана алардын чогулган аскерлерин көрдүм. Алар ат үстүндө отурган менен анын аскерлери менен согушууга чогулушкан эле. Ошондо жырткыч жана аны менен бирге жалган пайгамбар колго чүрүлдү. Ал жалган пайгамбар жырткычтын алдында көрсөткөн кереметтери менен жырткычтын белгисин кабыл алгандарды жана анын бейнесине табынгандарды аскырчу. Ал экөө тең күйүп жаткан күкүрттүү көлгө тирүүлөй ыргытылды. Ал эми калгандары ат үстүндө отургандын оозунан чыккан кылыч менен өлтүрүлүштү. Бардык канаттуулар алардын өлүгүн жеп тоюшту. Малахия 1 бөлүм. Теңирдин Малахия аркылуу Ысрайылга айткан пайгамбарчылык сөзү. Мен силерди сүйдүм дейт Теңир. Силер болсо сен бизге болгон сүйүүңдү эмне менен көрсөттүң деп айтып жатасыңар. Эйсап Жакыптын бир тууганы эмеспи дейт Теңир. Бирок мен Жакыпты сүйдүм. Эйсапты болсо жек көрдүм. Анын тоолорун чөлгө айланттым. Ал ээлеген жерлерди чөлдүн чөөлөрүнө бердим. Эгерде Эдом биз кыйрадык, бирок кайрылып келип кыйраганды калыбына келтиребиз десе, анда Себайот Теңир мындай дейт: алар курушат, мен кыйратам. Алардын жерин мыйзамсыздардын жери деп, ал эми элин түбөлүккө Теңирдин каарына калган эл деп аташат. Муну силер өз көзүңөр менен көрүп, Теңир Ысрайыл жеринен сырткаркы жерлерде даңкталды дейсиңер. Уул өз атасын, кул өз кожоюнун урматтайт. Менин ысымымды булгаган ыйык кызмат кылуучулар, эгерде мен ата болсом, анда кана мени сыйлаганыңар. Эгерде мен Теңир болсом, анда кана менин алдымда коркуп турганыңар дейт Себайот Теңир силерге. Силер болсо, биз сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Силер менин курмандык чалынуучу жайыма таза эмес нанды алып келесиңер да, анан биз сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес дегениңер менен булгап жатасыңар. Курмандыкка сокур малды чалып жатасыңар. Ушунуңар жакшыбы? Же болбосо аксаган, оорлуу малды чалып жатасыңар. Ушунуңар жакшыбы? Ошону өзүңдүн төрөңө тартуу кылып көрчү. Ал сага ыраазы болор бекен. Сени жакшы кабыл алар бекен дейт Себайот Теңир. Ошондуктан Кудайга сыйынгыла. Ал бизге райым кылсын, бирок силердин колуңардан ушундай нерсе чыгып жатканда, ал силерди райымдуулук менен кабыл ала алабы дейт Себайот Теңир. Менин курмандык чалынуучу жайымда отту бекер эле күйгүзбөш үчүн силердин араңардан кимдир бирөө эшикти кулпулап койсо жакшы болмок. Мен силерге ыраазы эмесмин дейт Себайот Теңир. Силердин колуңардан чыккан тартуулар мага жакпайт. Анткени чыгыштан батышка чейин менин ысымым элдер арасында улуу болот. Бардык жерде менин ысымыма жыпар жыттуу зат түтөтүшөт. Таза курмандык чалышат.
Анткени менин ысымым элдер арасында улуу болот дейт Себайот Теңир. Силер болсо аны Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес, анын үстүндөгү жемиш эч нерсеге арзыбаган тамак дегениңер менен булгап жатасыңар. Канча мээнет кетти дейсиңер, аны барктабайсыңар дейт Себайот Теңир. Уурдалган, аксаган, оорлуу малды курмандыкка чалып жатасыңар. Ошондой эле сапаттагы нан курмандыгын тартуулап жатасыңар. Мен буларды силердин колуңардан ыраазычылык менен кабыл ала аламбы дейт Теңир. Убада берип коюп короосунда кемчиликсиз эркек малы бар болсо да Теңирге арнап курмандыкка майып малды чалган алдамчыга каргыш. Анткени мен улуу падышамын. Менин ысымым элдер арасында коркунучтуу. 18 бөлүм. Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Иса шакирттери менен ошол бакка кирди. Иса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан ага чыккынчылык кылган жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Өзүнүн эмне күтүп турганын толук билген Иса алардан «Кимди издеп жүрөсүңөр?» деп сурады. Алар ага «Назареттик Исаны» деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга «Менмин» деди. Чыккынчы жүйүт да алар менен турган эле. Иса аларга «Менмин» дегенде алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Иса алардан дагы бир жолу «Кимди издеп жүрөсүңөр?» деп сурады. «Назареттик Исаны» деп жооп беришти алар. Иса аларга «Менмин» деп мен силерге айттым. Эгерде мени издеп жүрсөңөр, буларды кое бергиле. Кете берсин деди. Анын мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо Шимон Петр кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Иса Петрге кылычыңды кынына сал. Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем деди. Миң башы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Исаны кармап алып байлашты да, адегенде Аннаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Каяпанын кайнатасы эле. Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Каяпа эле. Шимон Петр менен дагы бир шакирт Исанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан анын короосуна Иса менен бирге кирди. Петр болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы күң менен сүйлөшүп Петрди да киргизди. Дарбазачы күң Петрден «Сен да ушул адамдын шакирттеринен эмессиңби?» деп сурады. Петр ага «Жок» деп жооп берди. Күн суук болгондуктан кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петр да алардын жанында жылынып турду. Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Исадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Иса ага мындай деп жооп берди. Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ибадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм. Жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет. Иса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири аны жаакка чаап жиберди да, башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби деди. Ошондо Иса ага, эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, мен эмне көрүп жатасың деди. Ушундан кийин Анас Исаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпага жиберди. Шимон Петр болсо дагы эле отко жылынып турган. Ошол учурда андан «Сен да анын шакирттеринен эмессиңби?» деп сурашты. Ал болсо «Жок» деп таанып койду. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири Петр кулагын сылый чапкан кулдун тууганы «Мен сени бактан, анын жанынан көргөндөй болуп жатам» деди. Петр дагы таанып койду. Ошол учурда короос кыйкырды. Эртеси таң заардан жүйүт башчылары Исаны Каяпаныкынан Пилаттын ак сарайына алып келишти. Бирок өздөрү киришкен жок. Анткени алар таза эмес болуп эсептелип, пасах тамагын жей албай калышмак. Пилат чыгып алардан «Бул адамга кандай айып коюп жатасыңар?» деп сурады. «Эгерде жамандык кылбаса, аны сенин алдыңа алып келмек эмеспиз» деп жооп беришти алар. Ошондо Пилат аларга «Аны алып кеткиле да өз мыйзамыңар боюнча соттой бергиле» деди. Жүйүт башчылар ага «Бирөөнү өлүм жазасына тартууга бизге тыюу салынган» дешти. Өзүнүн кандай өлүм менен өлөрүн алдын ала айткан Исанын сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Пилат ак сарайга кайра кирип, Исаны чакыртып алды да «Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?» деп сурады. Иса ага «Муну сен өзүң айтып жатасыңбы же мен жөнүндө сага бирөө айттыбы?» деди. Пилат ага «Мен эмне жүйүт белем? Сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти. Эмне кылдың эле?» деди.
Иса ага мындай деп жооп берди: менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде менин падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым мени жүйүттөрдүн колуна чүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Ошондо Пилат ага: демек сен падыша экенсиң да, деди. Иса ага: өзүң айтып жатасың. Мен падышамын. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал менин үнүмдү угат, деди. Пилат андан: чындык деген эмне? Деп сурады да кайра чыгып элге мындай деди: мен андан эч кандай айып тапкан жокмун. Силердин салтыңар боюнча Пасах майрамы сайын бир туткунду бошотуп берчү эмес белем. Каалайсыңарбы, мен силерге жүйүт падышасын бошотуп берейин? Ошондолар: аны эмес, Бараббаны деп кыйкырышты. Барабба болсо кылмышкер эле.